Самастарбы, урматтуу студенттер, бүгүн мынакей сиздер сырттан окуу бөлүмүнүн студенттерсиздер. Кыргызстандын ар бир аймагынан келип, ушул Дене тарбия академиясына билим алганы келдиңер. Өзүңүздөр мынакей 2 күндөн бери лекциянын убагында өзүңүздөр кайрылып атасыздар, сунуш киргизип атасыздар. Ушул туура жазуунун эрежелери боюнча кыскача бизге маалымат берсеңиз деп атат. Себеби баарыбыздын көйгөйүбүз азыр сайттарда жаштарыбыздын ката жазып атканы аябай өкүндүрүп атат деп өзүңүздөр сунуш киргиздиңиздер. Мынакей бүгүн ошону кыскача гана силердин суроолор боюнча түзүлгөн тыныш белгилери, жазуу эрежелеринен кыскача маалымат берип кетебиз. Демек, бүгүн мынакей жазуу эрежелери боюнча сиздерге түшүндүрүп өтөм. Тыбышы кайсы убакта менен жазылат, кайсы убакта менен жазылат. Эгерде сөздүн башына келсе тыбышы менен жазабыз. Мынакей элек, элик, эне, эрте, эмгек. Эгерде эзилүү, элестүү, эмитен, эмес, элечек. Көрдүңүздөр, тамгасы менен жазылат. Мисал келтирип көргүлөчү өзүңүздөр. Эмил, дагы ким мисал келтирет? Эмерек, азаматсыз, жакшы. Андан кийин карагыла. Андан кийин тамгасы сөз ортосунда келсе кандай жазылат экен? Сөз ортосуна келсе дайыма менен жазылат. Карагыла, мен атайын чоң менен белгиледим, бирок кичинекейи мынакей жентек, кереге, кеңеш, бет, жер, темир, желек, тирек, кетмен, бел, жескемпир, жезде, жекече, телегей деп жазылды. Жооп алыш үчүн. Эми караңыздар, кандай мисалдарды келтирем. Мисалы, Каныбек Осмоналиев тууралуу маалымат билесиңби деп мен сурайм. Демек, бунун аягында кайсы белгини коебуз? Суроо белгисин коет экенбиз. Андан кийин экинчи, сууга сүзүүнүн пайдасын билесиңби? Демек, аягында суроолуу белгиси коет. Кийинки леп белгиси деген бар бизде. Леп белгисин качан коебуз? Леп белгиси балдар көтөрүңкү интонация менен, эмоциялык, же болбосо бирөөнү кубаттоо, же кайгыруу, өкүнүч, сүйүнүү иретинде. Мисалы, ура деп баарыбыз сүйүнөбүз. Ушунун аягында не коебуз? Леп белгисин коет экенбиз. Андан кийин, мисалы, сага окшогон студентим бар, менде арман жок. Карагалычы, мен кандай сүйүнүп атам, кубанып атам. Күчтүү сезим менен айтып атам. Андан кийин, жарык дүйнөнү жалтанбай тике кара деп атам. Силерге айтып атам. Анан жашасын тынчтык деп көтөрүңкү үн менен айтып атабыз. Демек, леп белгиси коюлат. Окуунун сапаты үчүн күрөшкүлө. Мынакей күчтүү сезим менен айтылды. Андан кийин бизде эң маанилүү нерсе сүйлөм түзүлөт. Ошол сүйлөмдөрдү биз көбүнчө үтүр менен ажыратабыз. Демек, ошол үтүрдү кайсы маалда коет экенбиз? Бир 2-3 эрежеге токтолдук. Анан карагыла. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн араларына үтүр коюлат дейт. Бир өңчөй мүчө деген эмне экен? Карагыла. Мисалы, токойдо жалангана карагай, арча, кайын, жаңгактар, чоң-чоң жыгачтар өсөт. Бу жерде кайсы бир өңчөй мүчөлөр болду балдар? Карагыла, карагай, арча, кайын, жаңгактар. Булар бир өңчөй мүчөлөр. Ошонун ортолорун не кылат экенбиз? Ажыратып, үтүр белгисин коюп атабыз. Андан кийин, мына бүгүнкү семинарга Тойчубек, Жапар, Касым, Азим, азаматтар болуп келе жатышат. Бир өңчөй мүчөлөр мынакей балдардын аттары. Түшүнүңөр, мынакей кыскача. Андан кийинкисине дагы, же ары деген байламтар аркылуу сүйлөмдөр бири-бири менен байланышат балдар. Демек, карагыла, тоолор да, бактар да, алыскы үйлөр да көрүнбөйт. Бу жерде мынакей бир өңчөй байламта тоолор да. Ошолордун
да дегенден кийин байламтадан кийин үтүр коюлат. Анан акыркысына акыркы дага коюлбайт. Түшүндүкпү? Түшүндүрө алдымбы? Андан кийин мисалы карагыла, клубда да, театрда да, ар бир үйдө да өчпөс шамдар жанат. Кайсы жерде үтүр жок экен? Акыркы дада үтүр койбойт экенбиз. Азамат. Андан кийин бир өңчөй мүчө бар дагы. Ары деген сөз бар байламда. Ошол арыны кантип үтүр менен ажыратабыз деп атабыз. Анда байламтарда мурда мисалы ары деген келсе карагыла, болочок акындын энеси Бурма ары сөзмөр, ары жомок жаял дейт. Биринчи ары деген сөздөн кийин үтүр менен ажыратпайт экенбиз. Кийинкисине коет. Андан кийинкиси же деген сөз менен ажыратабыз. Ошондо кандай коюлат экен? Байлам же байламтасы аркылуу байланышып турса, анда үтүр байламтанын алдына коюлат экен. Байламтанын алдына. Карагыла, Азамат же күлө албай, же ыйлай албай туруп калды. Түшүндүрө алдымбы? Андан кийин эгер бир өңчөй мүчөлөр менен жана менен деген байламтар аркылуу байланышкан болсо, анда үтүр коюлбайт. Мисалы, Айжан менен Кенже сүйлөшүп отурат. Бу жерде үтүр коюлбайт экен, жана менен гана ажырат. Бүгүн студенттер менен агай сүйлөшүү иштерин жүргүзүп жатат.